кокусунан алдыма чыгып калды. Кудай, неке, балапан турбайбы? Короосу деле ачуу экен. Бул жер керемет жер, тынч. Чымчыктардын гана сайраганы угулуп турат да. Телефондо өчүрүп, ушул жерге 1-2 күн жашап кеткен адам. 1-2 күн жашаган менен бирок 2 жылга өмүрү узарышы мүмкүн. Жыттуу зере. Ассалам алейкум, урматтуу көтөрмөлүктөр. Азыр биз Караташтын эң бийик жеринде турабыз. Бул жерден кайсы жерлер көрүнөт экен? Айтып берейин сиздерге. Бул Караташ айылы. Детинде көлгө түшүп турган жер Алмалык айылы. Бияраак бассак, бул Караташ айылы жолдун боюнда. Ушул Караташтын айылдын нар жагын көрсөтөбүз. Ан Гүлбар айылы. Гүлбар айылы. Мына кырдын артында Ош. Бияраак басабыз. Папан ашуусун көрсөтөбүз меке. Мына ушул жер Папан ашуусу. Бул жагыраак барсак, Алтын казык. Меке. Бул жакта Карагой тоолору меке. Азыр ушул жерден Акташ көрүнөт экен. Жакындатып көрөлү. Неке Акташ көрүнүп турат тонар. Курандагы Акташка ким барган болсо ошол билет. Мына Аккардын, кою Аккардын жанында турат. Мына жолду бойлой, жолдун сол тарабында жерлер Боркон жери. Андан кийин мына тушта ушул жер Телмандын жери. Андан кийин мына туштагы Сталиндин жери. Сталинде бирөө чөпкө келди эмнеке. Ооруп атыр эмнеке. Андан нарыракта да бир машина турат. Эмнеке алда ооруп атат эмнеке. Мына жолдон ашып түшсө, нар жакта көтөрмөктөрдүн жери бар. Бир сериядан жагып көргөн, бирок али жетиле элек деп кайра токтотуп коюшка эмнеке. Мына ушул жерлерден көмүрдүн запасы бар. Курулуш иштерине иштете турган кадимгидей эле сары кум. Чыкканда барлык жер көрүнөт турган жердин аты, мен жүргөн жердин аты Үчемек. Үчемек же Үч кампир деп аталган бийик жер, чокуу. Бул жерде кандай көркүнчүү нерселер бар экен көрөлү. Ушунакай бадам токойлор бар экен. Суроо туулушу мүмкүн. Бул бадамдар кайсы учурда эгилген? Же токойчулар эккенби? Караташта эң кою бадам токой ушул бадам кокту деп аталат. Илимий тил менен айтканда тектоникалык жактан пайда болгон дейт. Тоо сүрүлүп же жаан жаап табиаттын күчү менен пайда болгон деп айтсак болот. Эч кene эккен эмес. Ал эми табиятты башкаруучу өзүңүздөр билесиздер. Бул жалгыз Алла Таала. Алла Тааланын калоосу менен ушундай токой пайда болгон. Канчалык куракчылык болсо да бул жашыл бойдон тура берет. Бул ачуу бадам болгондуктан элдер муну пайдаланбайт. Чымчыктар, саазгандар ошондой атайын жей турган, данекти чалып жей турган чымчыктар бар, ошолор терип жеп кетишет. Албетте буга шагын сындырып, кыргын салганга болбойт. Эми ушул бадам коктудун нар жагында эмнелер болуп атат көрөлү. Андар ачтык, бадам коктудан кийинки немеге ачтык. Бул коктунун аты Кен жылга. Бизче Кен жылга деп коет. Бул Кен жылганын жолдун башында машиналар өтүп туручу чоң жол бар. Бир кайтабыз. Өзүңүздөр көрүңүздөр, бир ай болду ушул жерге электр жарыгы тартылды. Мына столбалар турат. Тартылып келип не болду? Ушул жерде жаңы кен ачылып, ишке бир отоло түшө турган болуп атат. Кен ачылабы же кыш сабат ачылабы, кыскасы бир ишкана түшүп атат. Бирок буга чейин мына кен ачуу иштери жүрүп аткан да, тетегинде. Бул жагы Кыргызатага карабайт. Ленизмдин жерине карай ушу кен. Кенден бул жагы Кыргызатага карайт да. Бул ишкана өзүнүн айланасын айлантып тосуп тур. Мына 4-5 жылдан бери казылып келаткан кен. Мунун ичи
толо суу экен. Жанында да суулар турат. Ал эми мына көрүнүп турган көлчөк болсо илгерки мезгилдеги бир 50 жылдык тарыхы бар. Үңкүрчө кылып казып кирип кеткен кендин оозу. Мына ушул жерде чукур болгондуктан суу толуп турат. Ушул жерден 50 жылдык тарыхы бар. Кең казылып, адамдар көмүр казып иштетип жүрүшкөн. Азынан тосулуп, оозуна көлчө пайда болуп калыпты. Жакындатып көрөлү, минеки. Бул жактан селден баары топтолуп калган суу бар экен. Кендин ичиндеги суу жана мына жогоруракта үңкүрчөнүн оозундагы суу. Бул жерде 3 көлчө бар экен. Жакындатып көрөлү, минеки. Бул жактан селден баары топтолуп калган суу бар экен. Кендин ичиндеги суу жана мына жогоруракта үңкүрчөнүн оозундагы суу. Бул жерде 3 көлчө бар экен. Ушул жерден кошумча айта кетчү нерсе ушул мына кең казгандар мына бул жакты кошо казабыз дешкен да. Марипов учурунда ошол алардын ары жылдырган, бул жер көтөрмөгө карайт деп туруп, алардын ары сүрүп, бул жерге тийдирбей сактап калган. Болбосо ушул жерди казып, көмүрдүн негизги центри ушул жерде, мына жерлер. Алар нар жакта калды, эми көмүрдүн нар жактан издей беришет. Минеки айланасы тетиги тоодон баштап буягы кырдын этегери анан тосулуптур. Кыскасы ылдыйдан келген адам жогору өтө албайт экен. Эми бул көлчөдөн бир аз бияра өссөк, мына бул жерде мына колдун учунда үйдүн калдыктары турат. Ушул жерде кайсы бир жылдары, мындан 10 жыл мурун болуш керек, 2003 жылдары Меңиш ажы экебиз ушул жерге таштан дубал тургузуп, бирок аяны дубал эле тургузуп койгон, аяны чыккан эмес, ошол бойдон кайра да урап талкаланды. Бул пайдабал илгерки сайыз учурунан калган пайдабал эле. Алар эмне болду, бирок Меңиш ажыке келе албады окшойт, ошол бойдон калды. Эми мындан биярака тети ташка ой жүгүртөбүз. Ташта нелер бар экен? Көрөбүз да, ушул Кенжела деп аталган ичинде кандай сиздерге жагымдуу, пайдалуу, табияттын ушундай жакшы байлыктары бар экен. Сиздерге айтып берели. Ошо ташка жакындайбыз, ташка. Таш. Жалпак таш деп коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй, неке. Өтө жагымдуу болгон, мурунга бур эткен кийик от деген ушул жерде өтө көп. Мында ылтыр терп, көп эмес азырактан тамак ашка кошуп жесе болот. Неке, кармаганда эле кийик оттун жити урат. Эми туугандар, ортодо да бир нерсе калып кетиптир. Мына кокту турат, өзүңүздөр көрүп тургандай. Таштар сайдын ичи. Колдун учун жакшы карап турасыздар, ушул жерде бир керемет бар. Так ушул жерде 2 метр чукса токтой чыга турган булак бар. 1 тоннадан ашуун суу берет ушул жерде. Муну кайсы бир ою түздөрбү же ою түз эместери ушул жерде көм салган. Алла билүүчү, ким көм салган болсо акыретте жазасын алуучу. Ушул жерде мына сайдын боюнда булак бар. Илгери сайыз учурунда ушул жерде Кенжелгада жайгашкан, тети жерде жайгашкан адамдар ушул жерден иче турган сууну таап алышкан экен да. Ушул жана мен айткан жерде. Ушул жерде таза иче турган суу бар. 2 метр чукса бар. Анткени бул жерде өйдө жактары камыштуу сыз жер келет да, ушундай камыш өтө көп чыккан жер. Бир аз эле жамгыр жааса сүрүлө берет, ушундай сыз жер да. Эми бияктан жалпак таштан, кийгот таштан бул жака өтөлү туугандар. Бул жагы өзүнчө эле керемет. Керемет. Кенжелганын жогору жагы. Бул жердин аты Казан деп аталат. Өзүңүздөр көргөндөй, Казанга окшош чукур. Бирок бир жагы ошондой суу агып чыгып кетет турган, бир жагы ылдыйраак. Мына жерден суу агып чыгып кетет. Бул жер керемет жер, тынч,
чымчыктардын гана сайраганы угулуп турат да. Телефондо өчүрүп ушул жерге 1-2 күн жашап кеткен адам 1-2 күн жашаган менен бирок 2 жылга өмүрү узарышы мүмкүн. Тетинде бир чөп ооручу бар экен, жакындаталы. Чөп ооруп баштаптыр. Көтөрмөдөн келгендер болуш керек. Көтөрмөнүн жери.